свидания. Химкиден Красногорскийге 24 минутта 618 рубльге келді. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Заткнись, Алиса. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. 820 рубльге жабылды. Бұл жаңа синий зонадан алынған екен. 5 коэффициент, без ничего берділі. Так, Держитесь правых полос. екінші заказды Через 100 метров круговое движение. Бустер. Первый съезд. бустер менен 1.46 менен берді бұны. Круговое движение. Ассаламу алейкум туғандар, екендештер амансыздарбы? Такси жамаатында коллегиялар кандайсыздар? Бүгін күнгө 12 ноябрь 2024 жыл. Саат 7-ден 56 өттү. Кудай буйруса ишке чыктык. Тариф эконом. Комфорт плюстан кийин экономдо кандай болот көрөбүз. Экономдо контент жакшы болчу эле. Кандай болот экен көрөбүз эми. После комфорт плюстан кийин экономду салыштырып көрөбүз туугандар бүгүн. Кандай болот экен? Пассажирлары кандай, акчалары кандай, канча иштейбиз, чогуу көрөбүз. Кудай буйруса биринчи заказды жаптык. Минималкага 820 рубльге жабылды. Дальше чогуу көрөбүз достор. Кеттик. Телефон да бери. Так. 8 минутта келдим, 586 рубль. Спасибо за поездку. Заказ будет Силер туугандар ушундай ситуацияда эмне кыласыңар? Мына бала бир 3-тө же 4-тө окуйт да. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Алайын деп, албайын деп атып, анан эми ой школго кетип атсай. Албай койсом да туура эмес болуп калабы деп. Эми бизде деле бала бар да. Өзү негизи жаш баланы ата-энеси жок алаганга болобу, болбойбу? Мага ошол интересно да. Идите направо. Ошол жерде бир сыйра ойлонуп анан коем школго кетип атпы деп алып келип таштап койдум. Яндексте Комфорт Плюска тапшырып атканда ушундай бир суроо бар да, ушундай бир 5 жаш, 6 жашпы, же 7 жашка чейинби бала болсо аласыңбы, албайсыңбы деген суроочу. Ошондо мен албайм деген суроону бассам керек эле ошондочу. Ошондо туура эмес болуп калган да. Ошону эстеп кеттим дагы анан кой. Ала берейинчи деп алып келип таштап койдум. Ушундай ситуацияда эмне кыласыңар силер туугандар? Комментарийга жазып кеткилечи. Будущий билип алайын. Алам же албайм депчи. Мен бирөөнүн баласына жоопкерчилик бар да. Жаш бала болуп атса. Так, экинчи заказды жаптым. Жаптым деп коем да, мына экинчи заказга баратам. Не, что-то жанагындай заказ окшойт. Не деп койчу эле баягындай. Попутчик деп койгон да. Билбейм, муну карабай эле алып алдым. Что-то эмнедин ал жерде номер 1 деп бирдеме деп турат да, кыскасы кызыкча болуп элечи. Каяка барат экен билбейм, көрөбүз. Өзү негизи менин экинчи точкам көрүнөт. Бирок кечээ күнү минус менен чыгып таштаган үчүн азыр көрүнбөй атат. Азыр бир 3-4 заказ жапсам көрүнөт. Так, Щепкина дейт. Владимирского корпус. Значит, центрге экен. Кеттик туугандар. Жылулук дүйнө сендеги жүрөктүн кылын термеди сүйүүнү кайдан сезмекмин эй сүйбө
Süymesem eğer, süymesem. Здравствуйте, господин председатель. Можно путеводить диагностическую карту по Вот еще путеводитель и регистрацию вашу еще можно. Хорошо. Пожалуйста, до свидания. Пожалуйста, давай. Камера болса булар мамилеси өзгөрүп калат да башкача. Камера болса жакшы сүйлөйт, камера жок болсо өзүн тааныштырбайт да. Туугандар бул жагы кызык болду. Жанагы попутчик заказ менен эми келдим да. Жолдон 2 заказ берип, биринчи ортодо калып кеткен, ортодо заказ берген пассажир гана до конца келди да. Красногорскийден алдым эле, Красногорскийден алып чыкканда эле Красногорскийден кайра Соколго берди да. Баандай экинчисинчи. Соколго 698 рубльге келди. Соколдон кайра жылып келетканда бул мына Шепкина болчу, мына проспект Мирагачы. Соколго аны таштагандан кийин дагы бирөөнү берди да ошол жерден. Клиент илай берейин деди го, экинчи заказ кылбай турган болду да. Анан аны канчада бир 12 мүнөттө алып келдим. Спасибо за поездку. 780 рубльге жабылды булчу. Бул ал жерде баягындай эме болуп аттыр. Синий зона. В автомобиле свои вещи. Для улучшения качества обслуживания поставьте на Кайдашым керек экен эле дебечи. Так, бул 780ге жабылса, берки жанагы биринчи заказ кылган Красногорскийдеги. Ал башында 1250, анан 1550 көрсөтүп аткан, ал 1350ге жабылды. Подожди, подожди. Ошол менен так, 1350 780 2150 болсо 698. Короче, где-то плюс-минус грязно bir 2800'ге келдим да. Общий маршрут где-то 1 saat 16 minut шундай болду. Нормально эле, бирок билбейм, болбойт. на светофоре. Жүдөп кеттим мен. Келгичеңчи. Мен неге жандырдым, мен ол мен өз негизи албайт элем, просто бая биринчи заказды билбей алып алыпмын. Анан эми интересно,
тембайл ал жерде кичине коэффициент жанып аткан болчу, ошон үчүн жандырдым да эми. Кандай болот экен бир көрөйүн депчи. А мондай коэффициент маалда жанында синий зона минималканын ичинде жандырсаң нормально эле окшойт, по-моему. Мага могу Соколдун ал жерге берген Заказ отменен. эмеси выгодно болду да, жакшы болду магачы. Бул отмен болуп кетти. Ошо менен бирок нормально эле түшүп алдым да мен. 1.39 менен дейт. Кайра эми арттан бери койду деп бул жака кетип атсамчы. Так, жаман эмес туугандар. Нормально. Кеттик дальше.